Чек арадагы чырдан 3 киши көз жумду, бири 13 жашар кыз. Буга чейин бир адамдын каза болгону айтылган болчу, эки тарап ок атууну токтотуу боюнча чечимге келгени маалымдалган. Баткендеги чек ара чырынан жалпысынан 3 кыргызстандык каза таап, 51 адам жаракат алды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Саат 23:30 карата берилген маалыматта 2 киши Баткен облустук ооруканасында көз жумганы, ал эми Лейлекте жаракат алган 13 жашар кыз ооруканада бараткан жолдо үзүлгөнү айтылат. Каза тапкан кишинин бири Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүнө караштуу Карабак айылынын 36 жаштагы жашоочусу экени маалымдалган болчу. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн соң Кыргызстан менен Тажикстан ок атууну токтотуу боюнча чечим кабыл алганын билдирген. Ал арада көйгөйдү тез арада чечип, абалды жөнгө салуу талабы менен Баткен облустук администрациясынын алдына эл чогулуп жатканы белгилүү болду. Маалымат булагы Спутник KG.